Кадамжай шаарынан өтө сонун жерден 3 сотик кызыл китеп менен жер чыгып калды. Аягына чейин көрсөң, аягына түшүндүрөбүз. Онда караңыздар. Бул жак звездная 4, а бул болсо звездная 3. Ошонун ортосунда мына ушундай жерлер бар. Азыр көбүңүз айтышыңыз мүмкүн, бул жер снос үстүнөн высоковольт өткөн, үй салганга болбойт депчи. Бирок астыга толук көрсөңүздөр түшүндүрөбүз. Барыңыздарда бир кыял болсо керек, бир Кадамжай шаарынан кичине бир жакшы жер болсо, ушундай бир жакшына үй салып коюп, скромный кылып, ушул жерде жашасам деген. Анда эмесе, ушундай кыялга жетүүчү жер чыкты. Туганда караңыздар. Азыр эшик ачык болсо көрсөтөбүз силерге. Так, эшик ачык экен. Бул жакта гаражы бар окшойт. Бул деле жакшы эле турат окшойт гаражы. Азыр ичинде эмнеси бар көрсөтө кетеличи. Так, ичинде ушундай бирдекелер бар экен, туганда караңыздар. Бул үй окшойт, мурдагы үйү. Так, бул деле жаман эмес, жакшы. Жердин жалпы аянты 3 сотик, туганда караңыздар. Бул жагы бир аз ылдыйраак экен. Бул жака бир жакшына бул топурак төктүрүп көтөрүп алсаңыздар. Бул жак 1,5, бул жагы 1,5. Бул жагында туалети, бул жагында тоолуканасы. Анда эмесе түшүндүрө кетейин, туганда караңыздар. Үстүнөн высоковольт өткөн. Көрсөтө кетейин силерге мына. Высоковольт өткөн. Топо съемка кылдырганда мына ушул жагына үй салса боло берет деп айткан экен, ээсинин айтышы боюнча. Кыскасы, бул жер сностогу жер эмес, кыпкызыл китеп. Андыктан бул жака мына ээсинин номерлерин койдук. Ээси менен байланышып, канча сом, баардык маалыматтарды такташтырып, документтерин сөзсүз караштырып алсаңыздар болот. Андыктан ээсине байланышыңыздар. Баарыңыздарга ийгиликтүү күн.